Салам, достор. Кызгуу каникулуңар кандай өттү? Силерге бүгүн жолборс жөнүндө айтып берейин деп турам. Баса, балдар, каникулда күтүп окудуңарбы? Андемесе баштадым. Жолборс мушуктай үй бүлөсүнүн эң популярдуусу. Бул жаныбарларды көрбөгөн жана укпаган адам жок. Жолборстордун жүнүндөгү сызыктар бири-бириникине окшобойт. Ар бир жолборсто алар ар түрдүү. Жолборстордун көрүүсү адамдардын көрүүсүнөн 6 эсеге күчтүү. Ошондой болсо да анын түнкүсү аң улабайт. Жолборстор өздөрүнүн олжосун көбүнчө таң алдына же күн батаарда кармашат. Жолборстордун орточо өмүрү 20 жыл. Бул жырткычтын азууларынын узундугу 10 сантиметрге чейин жетет. Жолборстор суудан коркпогон жаныбарлар. Бул жырткыч 5-6 чакырым аралыкка чейин сүзө алат. Кээде суудан ырахат алуу үчүн да сүзүшөт. Жолборстор жалгыз жашаган жандыктар. Эне жолборс балдарын 2 жылдан кийин өлүп, баары тарап келишет. Ургачы жолборстордун курсактары баласын көтөрүүсү 3 айга созулат. 3 айдан кийин 2-3 айрым учурларда 4 кичинекей балдары туулат. Кыска аралыкта чуркаган учурда жолборстордун ылдамдыгы саатына 65 чакырымга жетет. Чоң жолборстор күнүнө 7-9 килограммга чейин эт жеши керек. Бир жылда ал жеген эт 2-3-5 тоннага жетет. Достор, жолборс жөнүндө кызыктуу маалымат алдыңарбы? Мени калтырбай көрүп туруңла. Көрүшкөнчө.